Эгерде сиз 6-класстын окуучусу болсоңуз, анда менин WhatsApp аркылуу өтүлүүчү онлайн курсума катталсаңыз болот. Ал үчүн менин WhatsApp номерума кайрылыңыздар. Менин WhatsApp номерим 0702 300 339. Жөнөкөй бөлчөктөрдү кошуу жана кемитүү. Негизи бөлчөктөрдүн 3 түрү бар: жөнөкөй, аралаш жана ондук бөлчөк. Эми ар бирине мисал карап көрсөк. Жөнөкөй бөлчөк 2-ден 1, 3-төн 2, 5-тен 4 жана башка. Аралаш бөлчөк 2,2-ден 1, 2,3-тен 1, 3,5-тен 2 жана башка. Ондук бөлчөк 1,5, 2,114, 8,102, 5,144, 2,1000-ден 125. Бүгүн биз бир гана жөнөкөй бөлчөктүн түрү менен гана иштемекчибиз. Мисалы 2-ден 1 кошулган 3-төн 2. Бөлчөктөрдү кошуу же кемитүү үчүн эң биринчи жалпы бөлүмгө келтиребиз. Жалпы бөлүмү 6 болот. Себеби 6 2-ге бөлүнөт жана 6 3-кө бөлүнөт. Демек жалпы бөлүм деп бөлчөктөрдүн бөлүмдөрүнө бөлүнгөн санды айтат экенбиз. Эми 6-ны 2-ге бөлөбүз, 3 болот. 6-ны 2-ге бөлөбүз, 3 болот. Эми чыккан сандарды бөлчөктүн алымдарына көбөйтөбүз. 3-тү 1-ге көбөйтөбүз, 3 болот. 2-ни 2-ге көбөйтөбүз, 4 болот. Эми сандарды кошобуз. Ал эми бөлүмүн жөн гана көчүрүп жазабыз. Ошондо жообу 6-дан 7. Эми дагы бир мисал карап көрсөк. 4 минус 3-төн 2. Көрүп тургандай, башында турган сан бүтүн сан. Эгерде ушундай эсептер келсе, бүтүн сандын бөлүмүн 1 менен толуктайбыз жана мурунку эсепти кандай чыгарган болсок, ошондой кылып чыгарабыз. Жалпы бөлүмгө келтиребиз, 3 болот. 3-тү 1-ге бөлөбүз, 3 болот. 3-тү 3-кө бөлөбүз, 1 болот. Эми чыккан сандарды алымына көбөйтөбүз. Эми сандарды кемитебиз. Ошондо төмөндөгүдөй жооп. Эми мен сиздерге жалпы бөлүмгө келтирүүнүн эң оңой жолун көрсөтүп бермекчимин. Мисалы 8-ден 3 минус 6-дан 1. Бөлүмдөрүнөн эң чоң санды тандап алабыз жана аны 1-ге көбөйтөбүз. Эми ушул чыккан санды бөлчөктүн бөлүмдөрүнө бөлүп текшерип көрөбүз. 8 6-га так бөлүнөбү? Жок, бөлүнбөйт. Демек 8 саны жалпы бөлүм боло албайт. Эми ушул эле 8 санын 2-ге көбөйтөбүз жана дароо текшерип көрөбүз. 16 6-га бөлүнөбү? Жок, бөлүнбөйт. Эми 3-кө көбөйтөбүз жана текшеребиз. 24 6-га бөлүнөбү? Бөлүнөт. Демек 24 саны жалпы бөлүм боло алат. Ал эми калгандарын мурунку эсептерди чыгаргандай эле кылып чыгарабыз. Эгерде видео жаккан болсо, сөзсүз түрдө класс басыңыздар жана каналга катталып коңгуроonu жандырууну унутпаңыздар. Эгерде суроолор болсо, комментарийге калтырыңыздар.